Саламатсыздарбы, урматтуу менин жаш досторум, студенттер. Илим, билим адамга, улутка кут алып келе турган улуу мүлк. Адам жашоосунда ага илгертен терең маани берилип келген. Билим өмүргө канат. Илим окуу булагы, билим өмүр чырагы. Урматтуу студенттер, өлкөбүздүн башына түшүп турган азыркы кырдаалга байланыштуу ар бирибиз үйдө олтурууга милдеттүүбүз. Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктүү педагогикалык колледжинин жалпы жааматы ар бир студенттердин шартын эске алуу менен сиздерди аралыктан окутууга чакырабыз. Ар бириңиздерди сабакка активдүү катышууга, үйдө болууга жана тазалыкты кармоого чакырамын. Бар болуңуздар. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөм. Урматтуу замандаштар, учурдагы абал өтөт кетет. Жаркырасын кең келечек. Сабырдуу бол. Биз күткөн күндөр келет. Биз үйдөбүз, биз үмүттөнөбүз. Аткарып тапшырманы улантуудабыз билим алганды. Ишенебиз, ишеничтебиз. Ийгиликтерди биз жеңебиз. Сабырдуу бололу. Биз күткөн жакшы күндөр алдыда. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Биз бул илдеттен кутулуу үчүн медицина кызматкерлеринин айтканын угуп, үйдө болуубуз шарт. Ошондой эле өздүк гигиенаны сактап, колдорубузду самындап жууп, үйлөрүбүздү таза кармообуз зарыл. Үйдө болуп, ден соолукка кам көрүп, сабыр менен ийгиликке жетебиз. Таза туруп, таза жүрүп, коомдо болсун тартиптүүлүк. Сабырдуу бол, биз күткөн жакшы күндөр али алдыда. Сыйга сый, сыр айка бал дебей, жабыркатып, тарын тыкпы жай турмуш, санаа менен сагынычка калтырып. Кайда кеттиң, баасы кымбат, жай турмуш. Байлык, бийлик, дөөлөт ырыс көтөрбөй, бар турса да жок дедикпи, бар турмуш. Тардаңдабай даражаңды билгин деп, зарыктырып жашындыңбы, жай турмуш. Адамдыктан жамандыкты көп жасап, жүрөгүңдү ооруттукпу, жай турмуш. Мен, сен, ал, аалам, дүйнө биригели, бизди кечир, жай турмуш. Кечээ келе жаркыраган үмүттөр бүгүн калды бүдө мүктөп, тар турмуш. Жалынайын, жалдырайын өзүңө, жайга жетпей, кайтып келчи, жай турмуш. Жашообуз жакшы уланат, элибиз далай кубанат. Дыйкандар сейф уругун, түшүмүн эми малалат. Бакчалар толот балдарга, чайкана толот жалдарга. Кичине чыдап туралы, корона өлөт майларда. Учурдагы абал өтөт кетет, жаркырасын кең келечек. Корона вирус деген бизден кетет. Сабыр кылып үмүт менен биз ишенсек, бакыт деген эшигин ачып турат. Ал күндөр алыс эмес, жакын десет. Урматтуу биздин мекендештер, өлкөбүздө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу биз алдыбызга коюлган милдеттерди так жана туура аткаралы. Урматтуу кыргызстандыктар, ассаламу алейкум мекендештер. Учурдагы кырдаалга байланыштуу баарыңыздарга сабырдуулук жана ден соолук каалайм. Биз бул коронавирусту тартип, тазалык жана жоопкерчилик менен оңой эле жеңип кетишибизге ишенип турам. Биз үйдөбүз, биз үмүттөнөбүз. Аткарып тапшырманы улантуудабыз билим алганды. Онлайн режиминде окуудабыз үй ичинде. Саламдашам адегенде салтым менен, мугалимди алмаштырбайм аким менен. Кудайым колдосунчу сөз баштайын, бисмиллахи-рахмани-рахим менен, бисмиллахи-рахмани-рахим менен. Окуу жайда окуймун мен такшалып, умтуламын келечекке мен аттанып. Окуган окуу жайым менен сыймыктанам дайыма мен мактанып, сыймыктанам дайыма мен мактанып. Сабакты окуйбуз аралыктан биз онлайын, колледж үчүн кызматымды мен кылайын. Сагындым окуу жайды, группалаштарымды,
өркүндөбөсө бергин окуу жайым, өркүндөбөсө бергин окуу жайым. Мекеним артка кетпей минус менен, арыдайым алга жылчы плюс менен. Кыргызымды Кудайым сактасынчы, оорубасын коронавирус менен, оорубасын коронавирус менен. Урматтуу Сүлүктүү педагогикалык колледжинин студенттери, менин группалаштарым, силерди үйдө болууга чакырамын. Үйдө болгула. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Биз баарыбыз өлкөбүзгө келген илдет боюнча билебиз жана биз бул илдетти жеңип чыгабыз. Албетте доктурлардын айтканын кылып тазалыкты сактасак гана. Азыркы убакта бизде аралыктан окутуу жүрүп жатат. Бул окутууда бизге эч кандай кыйынчылыктар жаралган жок. Эскерисинче биз жакындарыбыздын жанында өзүбүзгө оңайлуу шарт түзүп билим алуудабыз. Өлкөбүздө болуп жаткан карантинге байланыштуу Сүлүктүү педагогикалык колледждин жалпы мугалимдерине ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле бизди ар тараптан колдоо көрсөткөн Райхан Калдыбаевага, Макмусаева Турсунай, Мамашева Бурулкан, Марипова Замира, Алиев Өмүрагай, Руфат Исраилович жана башка аталбаган мугалимдерибизге бизге билим берип, келечекте мыкты мугалим кылып тарбиялагандыгы үчүн БК-31 тайпасынын атынан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Терең сиздерге таазим кылабыз.